Кутмандуу кечиңиздер менен эфирде күн жүрүш маалымат программасы. Аны менен мен Адина Досумбетова тааныштырам. Алгач программанын мазмуну. Тажылуу вирус аныкталган 6 адам жандандыруу бөлүмүнө түштү. 10 адамдын абалы орточо оор. Коменданттык сааттын алгачкы түнү өлкө боюнча 320 адам кармалды. 3,5 саат дегенде араң келдим. Карасаң борбордук көчөлөр, кичинекейлери дагы жабык. Кайрымдуу адамдардан жардам, Сузак элине азык-түлүк жиберилди. Абалы жана аярбуу катмардагы калкыбызга жардам катарында жардам иретинде 800 үй бүлөгө 800 мешок буун, 800 бөтөлкө май, анан 800 ушу каризма трейд салфетка берип атышат. Өлкө аймагы боюнча саат 16:00 карата тажылуу вирустун жаңы учуру катталган жок. Бирок буга чейин тумоого чалдыккандардын 6-сынын абалы оорлоп, жандандыруу бөлүмүнө которулду. Онунун абалы орточо оор деп бааланууда. Илдеттин алдын алуу үчүн Кытай өкмөтү Кыргызстанга беткап жана жеке коргонуучу каражат жагынан колдоо көрсөттү. Кум жардам кечээ Торугарт чек ара көзөмөл пунктунан өтүп, аны өкмөттүн Нарын облусундагы өкүлү кабыл алды. Өлкөдөгү акыркы кырдаал Дүйшөн Шаршембековдун материалында. Учурда Кыргызстанда 44 адам тажылуу вирус менен күрөшүүдө. Саат 16:00 карата тумоону жуктургандардын жаңы учуру катталган жок. Бирок дарыгерлердин көзөмөлүндө тургандардын ичинен 10 адамдын абалы орточо оор деп бааланууда. 6 жаран жандандыруу бөлүмүндө жатат. Калган 26-сынын абалы канаттандырарлык. 71 жаштагы карыянын абалы болсо өзгөрүс бойдон калууда. Бул тууралуу коомдук саламаттыкты сактоо башкармалыгынын башчысы Айнура Акматова билдирди. Бүгүнкү күндө ооруканадан өзүн жакшы сезип, канаттандырарлык абалда болгондугу үчүн 34 жаран ооруканалардан үйлөрүнө чыгып кетти. 122 адамдын абалы канаттандырарлык. Ал эми оор абалда азыр 6 жаран. Ал эми дарыгерлер арасында таажы тумоосун жуктуруп алган учур жок. Эгерде чет өлкөдөн келген жаран өзүнөн күмөн санаса же ооруган адам менен байланышта болсо, республикалык штабдын ишеним телефондоруна кайрылса болот. Ошол эле аймактык үй бүлөлүк медицина борборлорунан жардам суроо мүмкүнчүлүгү бар. Кайрылгандарды текшерүү же текшербөө боюнча чечимди ак халатчандар гана кабыл алат. Биз обочолонууга барышыбыз керек. Бул самоизоляция. Обочолонуу бул социалдык аралыкты сактоо. Бул адам үйдө калып өтө зарыл болгон учурларда гана үйдөн чыгуучу аракет. Жарандар соода түйүндөргө, дүкөндөргө барганда өздөрүнө сак болушу керек. Коопсуздук үчүн кезекте турган адамдардын ортосундагы 1,5 метр аралык сакталууга тийиш. Ушул эреже сатуучу менен кардарга да тийиштүү. Сатуучу сөзсүз түрдө бет кап жана желим кол кап кийүүнү унутпашы керек. Ошол эле учурда маркеттерде, чакан дүкөндөрдө абаны тазалай турган атайын каражаттар болушу шарт. Ал ортодо илдеттин алдын алуу максатында Кытай эл республикасы Кыргызстанга гуманитардык жардам жөнөттү. Бейжиңден жардамы кечээ Нарындын Торугарт чек ара көзөмөл өткөрүү пункту аркылуу өттү. Жүктү Кызыл Суу Кыргыз автономдуу облусунун губернатору Ван Шинганг өкмөттүн Нарын облусундагы ыйгар укуктуу өкүлүнө өткөрүп берди. Гум жардамда ак халатчандар үчүн 10 000 дана респиратордук бет кап, 100 000 дана бир жолу колдонулуучу бет каптар, ошондой эле 1000 дана коргоочу кийимдер бар. Мындан тышкары Кытайдын Кыргызстандагы элчилигине 10 000 бет кап тапшырылды. Бул эми өзүңүздөргө белгилүү болгондой, мынакей ушул азыр бүт дүйнө күрөшүп аткан коронавирус апаты, ушу вируска күрөшүү максатында берилип аткан ушу медициналык жабдыктар, жанагындай коргоочу кийим кечелер дегендей, бул азыр бизге абдан керек болуп жатат. Биз дагы ушул биздин мамлекетибиз дагы ушул апат ушу Кытайдан чыкканда бизден да ушундай гуманитардык жардам берилген болчу. Буга улай өкмөт эпидемиянын таралып жатышына байланыштуу жардам сурап 24 март күнү Москвага кат жөнөттү. Анда зарыл болгон 100 000 тест система, 300 жасалма дем алдыруучу аппарат, 200 стационардык, 300 прототиптүү тепловизор, дезинфекциялоочу жана душу бар 10 автоунаа жана үй шартында карантинде тургандардын абалын билип туруу үчүн 20 000 электрондук браслет, 10 000 биологиялык жактан корголгон кийимдер суралган. Тизме оорусиянын ыктыярына жараша өзгөрүп кетиши дагы мүмкүн. Дүйшөн Шаршембеков, Алтынбек Сакиев, Нью ТВ.
Өзгөчө абал киргизилген облус, шаар жана райондордо алгачкы коменданттык саатта эле 320 жаран эрежелерди сактабай 9 унаа токтотулду. Эскертүүгө карабай тартип бузгандар ички иштер органдарынын бөлүмдөрүнө жеткирилди. Аларга түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, экинчи кайталанбоосу эскертилип, коменданттык сааттын аякташы менен кое берилди. Ал эми бул нөөмөт аяктагандан кийин кала 4 тарабынан курчалып, Ордо каланын борбордук бөлүгүнө унаалар кое берилген жок. Мындан улам уруксаат берилген жолдордо унаалардын узактыгыны пайда болду. Коменданттык сааттын алгачкы түнү жана андан кийинки көрүнүш кесиптешимин материалында. Демейде күн түн дебей кыймылда болгон Бишкекте кечээки түндө жымжырттык өкүм сүрдү. Бир гана кайгуул милициясынан башка эч ким көрүнбөйт. Коменданттык сааттын алгачкы түнүндөгү мындай көрүнүштү көпчүлүк шаардыктар биринчи жолу көрүп жатышса керек. Карантинден тажаган айрым тургундар көчөлөрдөгү тынч абалды видеого тартып, интернет колдонуучулар менен бөлүшкөн. Тасмалардан коменданттык сааттын эреже тартиптерин бузуп, көчөдө ээн эркин жүргөн жарандарды тартип сакчылары кармап кетип жаткан учурларды көрүүгө болот. Жөө жүргүнчүлөрдөн сырткары такси айдоочулары дагы патрулдук милициянын кылтагына илинди. Кечки саат 20:00дөн эртең мененки 7:00гө чейинки убакта борбордо коменданттык сааттын талаптарын жана эрежелерин бузган 195 учур катталган. Коменданттык саат жарылганына карабай коюлган талаптар баш ийбей, көчөдө жүргөн 195 адам, анын ичинде 163 эркек, 14 аял, 6 жашы тилек өспүрүмдөр Бишкек шаарынын райондук ички иштер башкармалыгына алынып келинип, өздүктөрдө аныкталып, териштирүү иштери жүргүзүлдү. Кармалгандар аймактардагы ички иштер бөлүмдөрүнө жеткирилди. Аларга түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, коменданттык сааттын убактысы бүткөндөн кийин кое берилди. Өзгөчө абал киргизилген башка аймактарда коменданттык сааттын талаптарын жана эрежелерин бузган 125 учур катталды. Анын 25-и Ош шаарына, 10-у Жалал Абад шаарына, 26-сы Сузак районуна, 11-и Ноокат районуна жана 55-и Ош облусунун Кара Суу районуна туура келет. Ошондой эле республика боюнча 9 унаа токтотулган. Коменданттык сааттын убактысы бүткөндөн кийин борбор 4 тарабынан курчоого алынды. Чыгыш тарабы 7 апрель Осмонкул көчөсү, түндүк тарабы Жибек жолу проспектиси, түштүгү Ахунбаев көчөсү, батышындагы Жаш гвардия Гүлбагы, Ашырбек Бакаев көчөсү жабылып, унаалар борборго өткөрүлгөн жок. Мындан улам ушул проспектлерде машиналердин узунтыгыны пайда болду. Вот выехал в 6 утра. Эртең менен саат 6-да үйдөн чыккам. Жумушума 9:30-да келдим. 3,5 саат дегенде аран келдим. Карасаң борбордук көчөлөр, кичинекейлери дагы жабык. Азыр эч жака өтө албайсың. Карасаң унаалардын тыгынын. Эч кандай эскертүүлөрдү билген жокмун. Смотрите на эти пробки. Мындан улам альтернативдүү каттамдарды алдын ала пландап албаган айдоочулар өтө албай калды. Болгону тез жардам тазалык ишканасынын унааларын гана өткөрүүгө уруксат берилген. Колунда маршруттук баракчасы болгонуна карабай өтө албай калган жарандар болсо, кайра артка кетүүгө аргасыз болушту. А нас не пропускают, у нас 5 человек уже стоит. Өткөрбөй жатат. Бул жерде өтүш үчүн азыр 5-өбүз турабыз. Жумушка өтө албай турушат. Ачкабыз. Буга чейин эскертишти, баарын жасадык. Толтурдук. Азыр ал кагаздар колубузда турганына карабай өткөрбөй жатышат. Сурасак түшүндүрүп бере албай жатышат. Башка жагынан да өтүүгө мүмкүн болбой жатат. Бөкөнбаев менен Разаков көчөлөрүнүн кесилишине барат элем. Вот справка, откуда можно взять, мы запрос задавали, они говорят, не знаю, говорят. Жогорудагы биз санаган көчөлөр борбордун карантиндик аймагын аныктайт. Жагдайды Бишкек шаарынын коменданты каланын ичинде дезинфекциялоо иштери жүргүзүлүп жаткандыктан тоскоолдук жаралбаш үчүн жолдор жабылгандыгы менен түшүндүрүүдө. Көрсөтүлгөн көчөлөргө дезинфекция иштери жүргүзүлөт. Андан соң башка көчөлөргө чектөөлөр коюлат. Аталган көчөлөргө блокпосттор коюлуп, автоунаа жана жөө жүргүнчүлөргө толугу менен чектөө киргизилет. Бирок мамлекеттик саламаттык сактоо, укук коргоо, банк системасынын кызматкерлерине, андан тышкары азык-түлүк жана медицина каражаттарын ташыган автоунаалардын жүрүшүнө уруксат берилет. Жогоруда айтылган кызматкерлер кызматтык көбөлүгүн же болбосо тастыктоочу иш кагазын көрсөтүү абзел. Ошол эле учурда Бишкекке азык-түлүк, дары-дармек жана карамай ташып кирүүгө тоскоолдук болбойт. Каланын коменданты бул жөнүндө буйрук чыгарды. Буйрукту товар ташуучу компаниялар кагазга чыгарып алып, блокпосттогу текшерүүчүлөргө башка тийиштүү документтер менен чогуу көрсөтүшү зарыл. Дүйшөн Шаршембеков, Эрмек Райымбеков, Нью ТВ.
Бишкекке ишкерлер un алып келип, бирок сатпай, баанын кымбатташын күтүп кармап турат деген маалымат жалган. Бул туурасында экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү мамлекеттик кызматынан билдиришти. Жогорудагыдай маалыматтар чыккандан кийин финансы полициясынын кызматкерлери соода жайларын, un саткан жерлердин кампаларын текшерип, бирок ал айтылгандар тастыкталган эмес. Элдин учурда un жана un азыктарын жапыр сатып алуусу байкалууда. Мындан улам убактылуу жасалма тартыштык жаралып жатат. Мындай абалдан пайдаланып калууну каалаган кызыл кулактар, абийирсиз ишкерлер, тагыраагы эл душмандары чыгууда. Муну жоюш үчүн биздин кызматкерлер жумушчу топторду түзүп, un саткан жайларды текшерүүдө. Бул бааны көтөргөндөр болбосун деген максатта жасалып жатат деп айтылат маалыматта. Мындай жагдайлар кезиксе катуу чаралар көрүлөт. Эгерде un жана башка товарлар азык-түлүктөр баасынан бир топ кымбат сатылып жатканын көрсөңүздөр 0312 54 39 80 0312 54 17 12 телефондоруна чалып кабарласаңыздар болот. Бишкекте ири соода борборлору жана супермаркеттер өзгөчө абал режимине ылайык иш графигин өзгөрттү. Бул тууралуу аталган жайлар социалдык түйүндөрдөгү баракчаларына маалымдама жайгаштырышты. Маалыматка ылайык 25 марттан тартып Глобус, Фрунзе, Народный дүкөндөрүнүн түйүндөрү 8:00дон 18:00га чейин иштейт. Аталган жайлар кардарларды дүкөнгө кирерде санитардык эрежелерди сактоого жана бет кап тагынууга чакырууда. Тажылуу вирустун алдын алуу максатында жарыяланган өзгөчө абал учурунда калкка көмөктөшүү зарыл. Мындай максатта Достук багыш айыл ынтымагы коомдук бирикмеси Сузак элине жардам жөнөттү. Жалпы 1 миллион сомдой каражат чогулган, ага 800 үй бүлөгө un, май жана гигиеналык каражаттар жиберилди. Жардам аз камсыз болгон үй бүлөлөргө таркатылып берилет. Кененирээк алдыдагы материал. Кыргызстанда таажылуу вируска байланыштуу өзгөчө кырдаал 1 Сузак районунда жарыяланып, каттамдар токтотулган. Мындан улам өзгөчө ушул райондо азык-түлүк камдап ала албаган, учурда жардамга муктаж болуп жаткан үй бүлөлөр көп. Бүгүн Сузак элине Достук багыш айыл ынтымагы коомдук бирикмесинен жардам деген уна Бишкек шаарынан аталган аймакка жөнөп кетти. Бирикме район элине 800 кап un, май жана гигиеналык каражаттарды таркатат. Ошо биздин Достук багыш айыл ынтымагынын атынан ошондой эле Сузак биримдиги эгемендик коомдук бирикмеси, Каризма Трейд, ошол эле ушул UBS Транзит жеткизип берип атат. Ошо өзүбүздүн компаниялардан Аэратур, Адалтур жана Дама Транс фирмалары менен көмөктөшүп 800 үй бүлөгө социалдык абалы жана аярбуу катмардагы калкыбызга жардам катарында, жардам иретинде 800 үй бүлөгө 800 мешок un, 800 бөтөлкө май, анан 800 ошо Каризма Трейд салфетка берип атышат. Ошо 800 салфетка менен кошо ошо 3 нерсени жиберип жатабыз. 800 үй бүлөгө таратып берели деп. Жалпы 13 айыл өкмөт, Сузак районунун 13 айыл өкмөтү жана Көң Жаңак шаары, ошондой эле Тайгараев айыл аймактык башкармалыгына ошондой жалпы 15 аймакка жиберип атабыз. Сузак районунун Азык-түлүккө жалпы 1 миллиондай каражат чогултулган. Алар райондун ар бир айыл өкмөтүнө таратылып, айыл өкмөт башчылары калктын айырылуу катмарындагы жана эң биринчи кезекте жардамга муктаж болуп турган үй бүлөлөргө бөлүштүрүп берет. Негизги максат таажылуу вирустун алдын алууга салым кошуу жана ушундай кыйын учурда элди биримдикке чакыруу дешет уюштуруучулар. Гуманитардык жардамдын негизги максаты бул ушул азыркы абалга жараша элге кичине болсо дагы болгондо эми жалпы элге эмес, аярылуу катмардагы жарандарга аз да болсо бир колдоо көрсөтсөк деген бир максат. Анан буну жеткизүү тартиби азыр могу машина менен барат. Барып ошол Жалбатка же болсо Сузакка бир жерге токтотобуз. Анан ар бир айыл өкмөттөн жергиликтүү бийликтин катышуусу менен ошондой эле Достук багыш айыл ынтымагы коомдук бирикмеси өзүнчө, ал эми Сузак биримдиги коомдук бирикмесинин ар бир айылдагы өкүлдөрү барып ошол жерде өздөрүнө тиешесин жүктөп алып кетишет. Кыргызстанда таажылуу вирус катталган алгачкы күндөн тарта кайрымдуулук кылган жарандар көбөйдү. Айрымдары обсервацияда жаткандарга жана дарыгерлерге тамак аш ташыса, кээ бирлери медицина кызматкерлерин жумушуна акысыз жеткирүүдө. Алардын баарынын тилеги бир. Ал
таажылуу вирусту биргеликте жеңүү. Мирлан Маматалиев, Калыбек Абдумамутов, Нью ТВ. Президент Сооронбай Жээнбеков эл аралык валюта фондунун Кыргызстандагы туруктуу өкүлү Тигран Погосян менен жолугушту. Анда таажылуу вирус инфекциясынын өлкө экономикасына тийгизе турган коркунучтары жана кесепеттери, ошондой эле аларды алдын алуу үчүн финансылык жардам маселеси боюнча пикир алышуу болду. Мамлекет башчысы эл аралык валюта фондуна илдеттин Кыргызстанда жайылып кетүүсүнүн алдын алуучу чараларды көрүү үчүн өлкөгө каржылык колдоо көрсөтүү мүмкүнчүлүгүн караштырууну сунуш кылды. Тигран Погосян фонд каражат жагынан жардам көрсөтүү маселесин жакынкы күндөрү ыкчам түрдө карай тургандыгына ишендирди. Кыргызстанда таажылуу вирус менен күрөшүү үчүн ачылган эсепке 25 марттын саат 17:00 карата алынган маалыматы боюнча 35.293.891 сом келип түштү. Бул туурасында Финансы министрлиги кабарлады. Министрликтин сайтына ким канча каражат которгону туурасында кенен маалымат жайгаштырылды. Ал жактан жөнөкөй жарандардан тарта менчик компаниялар, фонддор жана мамлекеттик мекемелерге чейин жардамга кол сунуп жатканын билүүгө болот. Айрымдары бир күндүк маянасын которгон. Таажылуу вирусту ооздуктоо үчүн акчалай жардам берүүнү каалагандардын саны күн сайын өсүп жатканы байкалат. Белгилей кетсек, эсептин номуру 44 02 01 10 00 10 13 73. Кыргызстанда доллардын расмий курсу 26 мартка карата дагы 1 сомго жогорулады. Саат 13:00 Улуттук банктын сайтында 1 доллар 79 сом 74 тыйын деп көрсөтүлгөн. 25 мартта 78 сом 88 тыйын болчу. Муну менен доллар улуттук валюта сомго карата акыркы суткада 1,9% жогорулады. Коммерциялык банктар жана акча алмаштыруучу жайлар долларды 80 сомдон сатууда. Ал эми расмий курс боюнча сомго карата евро 86 сом 37 тыйын, орус рублю 1 сом 2 тыйын, казак теңгеси 17 тыйынды түзүүдө. Кыргызстанда акыркы 3 жылдан бери 69 сомдун тегерегинде туруктуу кармалып келген доллар акыркы 1 айда көтөрүлдү. Алгач 10 мартта 3 сомго кымбаттаса, 20 мартта 85 сомго жеткен. Сиздер бүгүнкү күнгө алынган маалыматтардын топтоо менен тааныштыңыздар. Программабызды жыйынтыктайбыз. Кайрадан жакшы жаңылыктар менен жолугушалы.